Мен Фронтбек кызы Жамал ошол 94-жылы Ислам университетине келгенде мен түшүндүм айымдар менен иштей турган адамдардын жоктугун. Ар бир аймактарга барганда айымдар менен таанышып, эгерде алар сабак бергиси келсе, окуткусу келсе, коомчулук менен иштегиси келген айымдарды аларга жардам берип, окутуп, мүмкүнчүлүк түзүп, азыркы учурда мына биз көрүп атабыз, Кыргызстанда 60 аялдардын уюму центр ачылып атат, лидер айымдар болуп атат. Биз ошол 20 жылдан ашуун ар бир айымды тренингтерге чакырып, алардын сабаттуулугун көтөрүп, диний жактан дагы, ошол светтик жактан дагы кантип өзүн алып жүрүш керек, аларды алдыга жылдырганга бир шарт түзүп, мына азыркы учурда биз көптөгөн лидер айымдарды өстүрүп чыктык. Биз ойлойбуз, бул бир чоң мүмкүнчүлүк. Албетте, бул биздин биринчи эле жасаган кадамыбыз. Мындан ары да мен каалар элем ошол лидер айымдар өздөрүнүн максатына жетип, өздөрү бир өнүгүп, өсүп, бир эле Кыргызстандын деңгээлинде эмес, Орто Азия, чет мамлекетке да чыгып, сүйлөп, өздөрүнүн ошол лидерлик качестволору менен бөлүшкөнгө бир жакшы бир шарт түзүлөт деп. Албетте, ошол муфтияттын деңгээлинде дагы айымдар иштесе деген менин бир чоң бир максатым бар.